Ошо уштапта көпчүлүктү түйшөлткөн бир көйгөй тууралуу суроо бергим келип турат. Бүгүнкү күндө жаңы регионалдык талаптарга байланыштуу Кыргызстандын тигүү тармагы бир катар кыйынчылыктарга туш болууда. Министрлер кабинети бул тармактагы көйгөйдү чечүү үчүн кандай аракет кылып жатат? Деги эле ушул тармакты сактап калуу, жаңылоо боюнча кандай механизмдерди иштеп жатасыздар уштапта? Бул көйгөй бар. Мына акыркы убакта пайда болду. Евразия экономикалык бирикмесинде Россия тарап Казакстандан бизге жана башка өлкөлөрдөн келген товарларды текшерүү маселесин күчөтүп атат. Алар да түшүнсө болот. Ошол убакта импортталган товарлар, анан бизде өндүрүлгөн товарлар дагы Россияга алып барып атканда мына чегарада, Казакстан менен Россиянын чегарасында көп автоунааларда токтоп калбадыбы. Биз экономика министрлигинен бир делегацияны жөнөттүк. Ошол чегарага да барып көрүп келишти. Бул жерде экономика министрлигинде штаб түзүлдү. Азыр ар бир фактыны дароо бизге жеткирип атат. Биз орус тарап менен байланышып ал маселелерди чечип атабыз. Штабтан сырткары бүгүнкү күндө орус тарап менен мындай жакшы бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Бирдиктүү бир оператор түзсөкпү деп атабыз. Ушу бизден келген товарлар ошол бирдиктүү оператор текшерип туруп, анан өткөнгө ыңгайлуу болсун деп. Биздин тигүү жагындагы тармакта иштеп аткандарга өзүлөрүнүн товарын эгер өзүнчө алып барсак, мындай каршылык деле болбойт, өтүп атат. Бирок баягы бизде Озон, Wildberries деген маркетплейстер бар эмеспи? Ош жерге барган товарларды ал жерден жана кошумча нарк салыгын ким төлөйт деген маселе болуп да кармалып атат да. Биз алар менен да азыр чечип атабыз. Жакынкы күндө алар салык агенти болууга даяр. Ал жерден балган товарлардын ошо кошумча нарк салыгын өзүлөрү төлөйт дагы, алуучуларга ошо салык менен беришет да. Бул тарапта дагы иштер катуу жүрүп атат. Озондо бул маселе чечилди. Wildberries'те мына жакынкы убакта да чечилет да. Андан сырткары биздин урматтуу президенттин жарлыгы да чыкты. Ушул тармакты колдоо максатында биз министрлер кабинетине тапшырма берилди. Азыр биз мунун үстүндө иштеп атабыз. Балким салыктарды жанакы пенсиялык фондко төлөп аткан өлчөмдөрдү дагы бир сыйра карап чыгабыз да, буларга дагы бир ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз деп.